Кытай элинин улуттук аспаптарында ойноп жаткан кыргызстандык студенттер. Бул Кыргызстандын, Россиянын жана Кытай мамлекетинин достугун даңазалап, кызматташтыкты бекемдөөгө арналган салтанат. Чакырылган меймандар Кытай тилинен орус, казак жана кыргыз тилинен которулган чыгармалардын бет ачарына күбө болушту. Башка элдер менен жакындашууда ошол элдин ички дүйнөсүн билмейинче ал эл менен жакындашуу мүмкүн эмес экендигин баамдадык. Ошого байланыштуу ошол 1 миллиард 385 миллион калкы бар Кытай. Канткенде булар өнүгүп атат. Канткенде ынтымакта ушул мамлекеттүүлүктү сактап келе жатат. Мунун сыры эмне деген максатта ушул жагына көбүрөөк көңүл буруп, biz ошол которулган чыгармаларды биринчи өзүбүз окуп чыгып, ушу элге керекпи, ушу эл ошол чыгармалардан бир нерсе пайда ала алабы, бизге пайдалуубу? Мына ушул багытта анализ кылып, анан ал китептерде негизинен бизге пайдалуу ала турган көп нерсе бар экендигине көзүбүз жеткенден кийин ушул китептерди чыгарууга аракет жасадык. Наргиза Кытайда 8 жыл окуп келди. Анын айтымында өнүккөн чет мамлекеттер жөнүндөгү кыргыз тилиндеги китептер аз. Андыктан алардын тарыхы, маданияты менен таанышып, соода-экономикалык, өндүрүштүк, адабий байланыштарын бекемдөө жөнүндөгү маалыматтар кыргызстандык жаштарга керек деп ойлойт. 5 айдын ичинде 8 китеп чыгардык, 7 китеп кыргыз тилинде, 1 китеп казак тилинде. Дагы максатта көп, дагы астыда көп максаттарыбыз бар. Ошо көптөгөн китептерди которуп, кыргыз тилине которуп чыгарабыз деген ойлор бар. Бүгүнкү күндө дагы ошо 2017 жылында күзүндө китеп дүкөнүн ачалы деп жатабыз. 1 ноябрдан бери кыргыз тилине алтын ажырдардын сыры, суу менен сыянын жомогу, Кытай эстетикасы, азыркы Кытай адабиятынын тарыхы, Кытай жолу жана Кытай кыялы, улуу дөөлөттүн жоопкерчилиги жана казак тилинде азыркы Кытай адабиятынын тарыхы чыгармалары даярдалып, басмадан жарыкка чыкты. Москва шаарындагы басма компаниясы тарабынан орус тилиндеги китептердин бет ачары дагы болду. Мы приехали сюда на презентацию бишкекского издательства, чтобы поприсутствовать, рассказать немножечко о нас и посмотреть вообще, как идут дела. То есть о политике, экономике, литературе. Было у нас несколько книг художественных, также детская литература. С 2017 года начинаем выпускать учебную литературу по китайскому языку. Кийинки айларда Кытай цивилизациясынын негизги баалуулуктары баш болгон дагы бир катар кызыктуу китептер басмага даярдалууда. Зинат Бактиярова, Алмаз Турузбаев, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.